Президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу түзүлгөн кырдаалда экономика үчүн жоготуулар менен катар артыкчылыктар да бар деп эсептейт. Өлкө экономикасынын ачыктыгы жана эркиндиги бул кырдаалдан артыкчылык табууга мүмкүнчүлүк берерин мамлекет башчысы бүгүнкү бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Жээнбеков кандай гана глобалдуу жана локалдуу экономикалык депрессия болбосун, андан ишкерлердин активдүүлүгү алып чыгат деп белгилеп, экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүүдө чакан жана орто бизнестин өзгөчө ролун баса белгиледи. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайылышы республиканын макроэкономикалык абалына зыянын тийгизип жаткандыгын айтты. Жолугушууда экономика министри Санжар Муканбетов посткризистик мезгилге карата пландар жана болжолдуу көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат берди. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков кризис бизнести оор абалга кептегенин, ошол эле учурда экономика реформага муктаж экенин көрсөткөнүн белгиледи. Жолугушуунун катышуучулары туш болуп жаткан көйгөйлөрүн айтып, бир катар сунуштарын беришти. Таптагынбай жүргөн жарандарга айып салына турганын кала мэри Азиз Суракматов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында санитардык нормаларды бузгандарга, тактап айтканда бет кап тагынбагандарга өзгөчө көңүл бурулат. Аларга 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып салуу каралган. Мындан сырткары Суракматов 3 апрелде санитардык карантиндик эрежелерди бузгандарга карата катаал чара колдонуу боюнча жоруктар кодексине өзгөртүүлөр киргизилгенин эскертти. Анын алкагында 1000 сомдон 180 000 сомго чейин айып пул салына турганын кошумчалады. Айыптын көлөмү дарыгерлер, санитардык врачтар жана ички иштер органдары тарабынан аныкталат. Карантинде эле үйдө кыймылсыз жата берген туура эмес. Үй шартында да активдүү жашоо образын улантууга болот. Ал үчүн бийлеп, йога жана гимнастика менен машыгып туруу жетиштүү. Кандай гана кырдаал болбосун, өз ден соолугуңузга кам көрүп, гигиена эрежелерин сактоону унутпаңыз.